Кенкол айыл аймагына караган Кенкол өзөнүндө электр жарыгы акыркы жолу Союз мезгилинде жанган. Союз тараган соң бул аймак 30 жылдан ашуун убакыт электр жарыгысыз калган. Учурда бул өзөндө мал чарбасы менен алектенген 40ка жакын үй бүлө жашайт. Буга байланыштуу электр жарыгы менен камсыздоо көйгөйү пайда болгон. Бүгүнкү күндө ал иштер колго алынып, Талас райондук электр тармактар ишканасынын кызматкерлери 24 километр аралыкка аба чубалгыларын тартууда. Бүгүнкү күндө жумуштар 3-чү күн болуп калды. Бул кольцолорун коюп, шкафтарын коюп, бүгүн разинителдердин монтаждоо жумуштары жүрүп жатат. Жумуштар өзүнүн эле пландаштырганын боюнча жумуш келип атат. Жалпысынан берде бүгүн 3 жумушта иштеп атат. Будан башка дагы тиги айылда дагы көмөк чордонду чоңойтуу жумуштары жүргөн. Ошол жакта дагы 3 балдар иштешип атат. Жалпысынан ушу менин кол алдымда 6 бала иштейт. Эртең Кудай буйруза трансформаторун коебуз. Анан зымы тартылып бүтсө, аны ишке беребиз Кудай буйруза. Электр жарыгын көп жылдар бою эңсеген айыл аймактын тургундары жана фермерлери бул жаңылыкка өзгөчө кубанычта. Былтыркы биз коомдук бирикменин хаты менен элдин атынан кайрылганда Талабек Ибраевич министр бизге көңүл буруп, ушу каражатын бөлдүрүп берип 4,5 миллион. Бүгүнкү күндө азыр аябай чоң внимание болуп атканына чоң ыраазы болуп атабыз. Ушу биринчи центрга чейин ушу свет болуп калса, бир жашап аткан малчылар, фермерлер аябай чоң кубанычтуу болот эле. Мына күнүнө ушул Кенкол аймагынын ичинен 20 тонна сүт шаардын мол комбинатына кетип жатыр. Балалуу чакалуу жайгысы турушат. Анан свет келди деп сүйүнүшүп атат. Анан ыраазычылык билдиребиз. Ушундай боло берсин, керек болчу. Бул иштер менен катар Талас райондук электр тармактар ишканасы тарабынан эски трансформаторлор жаңы 2 эсе кубаттуусуна алмаштыруу жана кошумча көмөк чордондорду орнотуу жумуштары жүргүзүлүүдө. Ишкананын жумушчулары күн сайын таңкы саат 8ден кечки 5ке чейин коюлган тапшырмаларды аткарып, өз мерчеминде бүткөрүү аракетин көрүшүүдө. Быйылкы жылга капиталдык оңдоо иштери 10 километр боюнча 2 километр оңдоо иштери жүрүп жатат. Көмөк чордондордон 62 планга киргизилген, оңдоо иштери жүрүп атат. 388 көмөк чордон техникалык берүү иштери жүрүп жатат. Үй күндө реконструкция иштери 35 километр каралган, 10 километр алышабыз боюнча алда иштери көмөк чордондордун кубатын көтөрүү боюнча иш жүрүп жатат бул жакта. Эскисине караганда азыркы жаңы коюлуп жаткан 2 эсе күчтүү. Жылга 160 болсо азыр 2,5 миллион коюп атабыз. Райондун күз-кыш мезгилине болгон даярдыктар октябрь айына чейин толук бүткөрүү пландалган. Алдын ала көрүлгөн аракеттер калкты 4 мезгил бою электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыздоого шарт түзөт. Сыймык Барманов, Мелис Элебесов, Формат Догдурбек уулу, Талас району.